көлжээктерди, торлорду ушинтип карасак болот да. Көлдүн экосистемасын коргоо аракети минтип заманбап шартта жүргүзүлүүдө. Бүлгүнчүлөргө каршы күрөшүүдө мамлекет талапты коюу менен бирге шарт түзүп берүүнү да колго алган. Анда сууда жүрүүчү унаалар дрондордун жардамы менен иш кыйла жеңилдеди дешет. Бул жолу облустук туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери тарабынан Тоң районундагы көл жээгинде браконьерлерге каршы рейд уюштурулуп, көл ичи эски торлордон тазаланды. Айталы жыл башынан бери аталган кызмат тарабынан жалпы 150 000 метрден ашык тор көл ичинен чыгарылды. 2026 жылдын январь айынан баштап Тоң боюнча азыркы күндө 26 400 чарчы метр эски синтетикалык тор алынды көлдөн жана көл жээктерден. Азыркы күндө бизде техника жана каражат, күйүүчү майлар баары жетиштүү. Элибизди, жерибизди, көлдүк бир туугандарыбызды чакырып кетет элек. Көлүбүздү кийинки муунга жакшы өткөрүп берүүгө чакырып кетет элем. Жана ошондой эле эс алып келген биздин жарандарыбызды жана чет элдик жарандарыбызды көл жээкке келгенде көл жээкке машина менен кирип кетпестен жана алып келген мусорлорду таштабастан өздөрү менен кошо терегетүүгө чакырып кетет элем. Жаратылышты коргоого багытталган мындай демилгени жергиликтүүлөр да туура түшүнүү менен кабыл алып, колдоо көрсөтүп жатышат. Алар табиятка аяр мамиле кылып, тазалыкты сактоо маанилүү дешет. Бүгүн эс алып балык кармаганы келгенбиз. Ошо бүгүн инспекциясы келип текшерип, документтерибиз жайында баары жакшы. Ошо көлүбүзгө тазалыкты өзүбүз жакшы мамиле кылып, таза кармайлы. Экологияга аң сезимдүү мамиле жасоо ар бир адамдын милдети. Бүгүнкү жаратылышты коргоо менен эртеңки келечекке жол саларыбызды ар бир жаран аңдап билүүсү зарыл. Ал эми керемет табиятыбызды, уникалдуу көлдөрүбүздү, андагы биотүрдүүлүктү сактоого карата жүрүп жаткан күрөш тынымсыз улана берет. Айнура Достукбекова, Данияр Аконов, Ысык көл жаңылыктары.